Бүгүнкү күндө өлкөнүн энергетика тармагы оор күндөрдү башынан кечирүүдө. Бирок көйгөйлөргө карабастан электр энергиясына болгон тарифтер башка мамлекеттерге караганда салыштырмалуу төмөн. Элди жарык менен камсыз кылуу үчүн өлкө коңшу мамлекеттер менен келишим түзүүгө аргасыз. 2021 жылдын жазынан баштап биз 31 майга чейин алганбыз. Ошону биз 1 июндан августка чейин возврат кылдык. 1 сентябрдан бүгүнкү күнгө чейин Казакстандан дагы электр энергия алып атабыз. Ошол эле учурда Казак өкмөтүнүн башчысы эки өлкөнүн суу энергетика тармагындагы кызматташтыгына, анын ичинде Сырдарья менен Талас транс чек аралык дарыясынын суу ресурстарын жөнгө салуу боюнча көрүлгөн эки тараптуу ыкчам иш-чараларды жогору баалай турганын билдирген маалымат жарыяланды. Улуттук энергетикалык холдингден билдиргендей, суу ресурстарын үнөмдөө жана токтогул суу сактагычында суунун азайып кетишинин алдын алуу максатында үстүбүздөгү жылдын март айында Казакстандын ыйгарым укуктуу энергетикалык компаниялары менен электр энергиясын өз ара жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Жылдан жылга биздин пайдаланган электр энергиябыз көп болуп атат. Ал биринчиси. Экинчиси, токтогул суу сактагычындагы суу бизге импорт албасак да жетет. Бирок ал жанагы мертвый объем деп коет, ошого чейин түшүп кетпешибиз керек. Андан кийин сууду да топтошубуз керек да. Кыска мөөнөттүн ичинде биз топтой албайбыз. Ал многолетний режим деп коет да. Ошон үчүн биз жанагы ар кандай эксперттер же болбосо ар кандай жанагындай туура эмес сөздөрдөн алыс болушубуз керек. Мына биздин министерство иштеп атат, 24 саат иштеп атат. Белгилей кетсек, Кыргызстан калкы үчүн эң арзан электр энергиясы рейтинги боюнча алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирди. Эксперттер дүйнөнүн 230 өлкөсүндө электр энергиясынын баасын талдап чыгышкан. Маалым болгондой, жарыкка болгон тариф эң арзан мамлекеттер Түндүк Африка, Сахаранын түштүгүндө жана мурдагы СССР өлкөлөрүндө. Бул мамлекеттердин катарында Кыргызстан дагы бар. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.